жаңы программа жарыяладык. Азыр как раз реклама жүрүп атат. Бүгүн негизи 10дон ашык кызыктар, катышуучулар катталган, бирок азыр биз көрүп жатабыз бул жерде 2-3 киши кошулуптур. Биз баштай берели, анткени убакыт аз, бизде 1 сааттай убактыбыз бар. Балким бүгүн тез эле бүтүрөбүз. Бул маалыматты кийин сиздер YouTube'дан көрсөңөр болот. Силердин кесиптештериңерге жөнөтсөңөр дагы болот бул маалыматты. Ким кызыкса бул программага. Азыр мен сөздү ПИК Бишкек директоруна берейин. Андан кийин мен программа боюнча маалыматты берип кетем. Андан кийин суроолорду дагы берсеңер болот. Так, презентациям көрүндүбү? Ооба, көрүндү. Эми урматтуу бүгүнкү ушул маалыматтык сессиянын катышуучулары, кыскача мен ПИК жөнүндө сүйлөп кетсем, кыргызча презентациям бирдемке болуп кетти, ошо орусчасынан эметейин, кыргызчасы баягы форматына келтиргенче техникалык кыйынчылык болуп калды да. Аны кийинки инфосессиядан көрсөтөбүз. Эми кыскача ПИК жөнүндө айта кетсем, биз деген өзүбүз ошол февраль өткөн жылдын 20 жылдын 2 айында февралында ачылганбыз. ПИК деген өзү бул мындай инкубация, акселерация жана ошол инкубация, акселерация бул эмне демекчи? Бул деген ишкерлерди билимдерин жаңыртуу, баягы эмнесин билбесе, ошол билимдерин толуктоо, ишкерчилик боюнча маалымат берүү. Мисалы үчүн, эгерде ишкер өзү ишкерликти баштай элек болсо, бирок ниети бар болсо, аны инкубация дейбиз. Эгерде ишкер ушул өзүнүн ишин алып барып жатса, бирок баягы өсүүдөн кыйынчылыктарды мындай тартып жатса, ошого кыйынчылыктарды жеңип чыгууга, жаңы чечимдерди табууга, жолдорду табууга акселерация деп коебуз. Ушундай программаларды тартуулайбыз. Бизде ментор, консультанттар бар. Биздин тренинг, вебинар, семинарларды өткөрүп турабыз. Жана ушул эл аралык ишкерлер менен байланыштабыз. Бизде эл аралык ушул ген деген тармагыбыз бар. Бул деген баягы дүйнөлүк ишкерлер тармагы деп аталат. Ал тармакта 160 өлкөнүн өкүлчүлүктөрү, ишкерлери бар да. Андан сырткары бул электрондук платформа аркылуу билимдерди беребиз. Эгерде биз баягыда сабак өтсө, биздин катышуучулар кайра электрондук платформага кирип, ошол сабакты кайталап, видеозапись карап, кошумча презентацияларды окуп, кайра билимин жаңыртып алса болот. Жана инвесторлор менен байланыш ушундай торчосун түзөбүз да. Биздин инвесторлор биздин баягы ар бир программа бүткөндө аягында демо дей деген көрсөтүүчү күн, тартуулоочу күн деп ишкерлерибиз өзүнүн пич, бул презентациясын тартуулайт инвесторлорго. Инвесторлор болсо кызыкса, ошол ишкерлерге өзүнүн салымын кошот, акчасын салат да. Биз ушундай программаларды өткөрдүк. Өткөн жылдын башында тех акселерациядан баштасак, бизнесиңди өстүр деген программага өтүп, мигрант бизнес айым, мигрант ишкер бизнесиңди өстүр орусчасы ушундай программалар өтүп келди. Азыркы кезде бизде бизнесиңди өстүр, инвестицияга даярдан деген программабыз бүтүп бара жатат ушул орус тилинде. Жана ушул азыркы убакта биз ушул экспортко даярдык деген өзүбүздүн программабызды даярдап жатабыз. Эми баштаганга ал үчүн ушул жарыяны салдык. Ушул өтүнмөлөрдү жыйнап атабыз. Ал боюнча Данияр кененирээк айтып берет. Анан биздин ушул негизи иш-чараларыбыз көп жергиликтүү жана эл аралык иш-чараларды алып барабыз. Мисалы үчүн өткөндө 2 жыл бою биз ушул эл аралык ишкерлердин чемпионатын алып барып жүрөбүз да. Кыргызстандагы бияктагы жергиликтүү финалдарын өткөрүп, уюштуруп, өткөн жылы эгерде биз 2 компания жиберсек, дүйнөлүк таймаштан ошол 25 эң мыкты компаниясынын санына кирди биздин ишкерибиз. Ал эми бул жылы дагы ошол дүйнөлүк таймаш болуп атат. Азыр биз 1 компанияны жибердик. Кыргызстандан улуттук финалдан тандап,
азыр эми жыйынтыгын күтүп атабыз. Өткөндө биринчи орун албай калды. Бул жолу биринчи орун алса, $500 миллион инвестиция үйгө алып келет да, Кыргызстанга алып келет. Жана ошол миллионерлердин башын бириктирген, 7 миллионерлерди жыйнаган ошол предприниматель деген биздин өнөктөшүбүз уюштурган эл аралык мындай форум уюштурууга катышканбыз. Жана башка ушундай форумдар өтүп турат да, Кыргыз Патент, ООН аркылуу. Жана ПИКте ошол вебинарлар өтүп атат. Көбүнчө вебинарлар орусча, кыргызча, кээ бир вебинарлар англисче болуп атат. Ошол вебинарлардан бизде ишкерлер, тажрыйбалуу мындай өзүнүн көп жолду өткөн, көпкө жетишкендикке жеткен ишкерлер болсо да, консультанттар да бар арасында. Алар өзүнүн баягы тажрыйбасын бөлүшөт. Бул вебинарлар көбүнчө баягы биздин YouTube каналыбызда жүктөлгөн. Эгерде убактыңыздар болсо, карасаңыздар болот. Аябай мындай пандемияга байланыштуу кыйынчылыктарды кантип жеңүү, кандай туура кадамдарга баруу, ушу боюнча бүт маалыматтар айтып берилген ушундай биздин өнөктөштөрүбүз менен. Анан кээ бир ишкерлер айтат, ушул вебинарлардан көп жооп алдык деп өзүнүн иштерине. Андан сырткары бизде бүгүнкү күнү ушул 130га чейин биздин программалар аркылуу өткөн ишкерлер иштеп жатышат. Ишкерлер бүтүрүүчүлөрүбүз болуп чыкты. Андан 40тан ашык ушул менторубуз бар. Менторлорубуз менен бүтүрүүчүлөр биргелешип иштеп, бүтүрүүчүлөрдүн кээ бир бүтүрүүчүлөрүбүз өзүнүн жакшы мындай ийгиликтерин бизге бөлүшүп турат. Ошо биздин сайтка кирсеңиздер, ошол кандай, ким, кантип биздин берген билимди колдонуп кандай жетишкендиктерге жеткен боюнча мындай аңгемелер жарыяланган да. Бул биздин команда. Биз ошол Бишкекте жайгашканбыз, Токтогул 125/1 офисибиз. Азыр пандемия болуп көбүнчөбүз ушундай вебинар, Zoom аркылуу иштеп калдык. Бирок мен үмүтүм бар, пандемия жеңилет деп. Пандемия жеңилген соң, албетте биз баягы офистен көбүрөөк программаларды өткөрүп баштайбыз. Ошондо сиздер менен көрүшөбүз. Ушул биздин бетибиздерди таанып алыңыздар. Буюрса, көзмө көз көрүшсөк жакшыраак болот го деп ойлойм. Бул биздин сайтыбыз. Сайттан да кеңири маалыматтар бар, кыргызча, орусча, англисче. Биздин ушул долбоорубуз өзү негизи DAI уюму менен аткарылат. DAI Global деген уюмдун аркасы менен. Биздин командабыздын өйдөбүздө чоң команда турат. Аяктан 20га жакын киши иштейт, эмгектенет. PIK Ош деген бөлүмүбүз бар, PIK Каракол деген бөлүмүбүз бар. Биз өзүбүз PIK Бишкекпиз. Албетте, ушул биздин баягы социалдык тармактарга жазылыңыздар. Ушул эң негизи айтып кетерим дагы, ушул бүт долбоор Улуу Британия өкмөтү менен каржыланат. Бул Улуу Британиянын Кыргызстан менен Улуу Британия ортосундагы дипломатиялык, экономикалык карым-катнаштарды бекемдетүү үчүн ушундай өз ыктыярчылыгы да. Негизи ушул айтып кетерим ушул. Рахмат. Эми болсо сөз Даниярда. Данияр кеңири программа боюнча айтып берет. Рахмат, Искендер. Bir minut. Менин экранымды көрүп турасыңар, э? Көрүндү? Так, суроолоруңар болсо, токтотуп менден сурасаңар болот. Бүгүн мындай эркин форматта өтөт биздин маалымат сессиябыз. Ошондуктан уялбай, суроолоруңар болсо, менден сурасаңар болот. Коллегаларыма суроолор болсо, алардан дагы сурасаңар болот. Анда биздин бул программа, акселерация программасы. Акселерация бул жерде окутуу болот, анан консультация, менторлор менен жолугушуу. Менторлор бул тажрыйбалуу бизнесмендер же тажрыйбалуу эксперттер. Биздин программанын аты бизнес рост же бизнесиңди өстүр, экспортко даярдык. Биздин негизги максат бул экспортко чыгуу же экспортко даярданып турган азыркы тигүүчү тармагында
иштеген ишканаларга жардам берүү. Билим, эң азыркы учурда керектүү билим берүү, консультация жолдору менен. Андан мисалы үчүн азыр Россияга же Казакстанга экспортко даярданып жаткан бизнесмендер көп учурда ошол Россиядагы, анан Казакстандагы кардарлар менен кантип сүйлөшүш керек, аларга кандай презентация жасаш керек. Ошонун баарын биз ушул программада талкуулайбыз, үйрөтөбүз. Программабыз онлайн түрүндө өтөт. Анткени азыр дагы эле бул эпидемия жүрүп жатат. Ошондуктан программабыз онлайн, Zoom аркылуу болот. Программанын акырында ким Бишкекте болсо, Бишкекте жумушун жүргүзүп аткан бизнесмендер биз менен жолугуп, бул акыркы демо күн деп коебуз. Ошол демо күнгө даярданып жатканда биз силердин презентацияларыңарды запись кылабыз. Ошол записке ошондо биз менен жолуксаңар болот. 20-25 катышуучуларды алабыз деп жатабыз биздин группага. Алардын ичинен баардыгы ошол экспортко кызыккан, экспортко даярданып жаткан же азыркы учурда экспорту бар, бирок бир проблемалары бар бизнесмендер катыша алат. Региондордон да катышса болот. Биздин ошол 20-25 катышуучулардын ичинен 25% орунду региондогу жайгашкан бизнесмендерге беребиз. Качан башталат? 15 ноябрда буюрса программаны баштайбыз, 24 декабрга чейин. Биздин тренингдер понедельник, вторник 2 күн жумасына болуп турат, саат 4-төн 6-га чейин. Анан среда, пятница бул консультация, коучинг. Ошол коучинг бул как раз презентация даярдоо, кардар менен кандай сүйлөшүш керек, презентацияны кандай даярдаш керек. Ошол боюнча коучинг болот. Тандоо критерийлери баардык каалоочуларды биз ала албайбыз. Анткени мен айтып кеткендей, жогоруда группа 20-25 кишиге ылайык болуп пландаштырылган. Ошондуктан бизде бир критерийлер бар. Эң негизги критерийлер бул биринчиден компаниянын тигүү тармагында иш алып барыш керек. Ишканада 12 айдан кем эмес иштеп, ишкана өзү, ошол бизнес 12 айдан кем эмес иштеп, кирешеси жылына 30 миллиондон ашпаш керек. Анткени биздин пик кичи жана орто бизнесмендерди гана колдойт. Ишканада 50 адамга чейин жумушчулар эмгектенет. Бул мисалы үчүн силердин цехиңерде, бизнесиңерде 50 адам ашпаш керек. Анын ичинде баягы патент немиштегендер баардыгын кошсоңор 50 ашпаш керек. Дагы эң маанилүү критерий расмий катталыш керек. Ишканабыз патент болобу же ОСО болобу, бир официалдуу расмий бир каттоодон өтүш керек. Андан кийин бул экспортко даяр болушуңар керек, ниетиңер болуш керек. Ошол 3-6 ай ичинде экспортту мен баштайм деген бир катуу бир ниет болуш керек. Андан кийин онлайн болгон үчүн бул программа интернет шарттарыңар жакшы болуш керек, компьютер болуш керек, желательно компьютер болуш керек. Андан кийин программа кыргыз тилинде өтөт. Биздин программа презентациялар кыргыз тилинде болот. Ошондуктан кыргыз тилин да жакшы билиш керек. Тандоо этаптары. Биз азыр ошол заявкаларды топтоп атабыз. Андан кийин ошол 5 ноябрда дедлайн болот. 5 ноябрдан кийин биз заявкаларды бир сыйра карап чыгып, анын ичинен эң мыктыларды интервьюга чакырабыз. Интервьюда бул
Zoom аркылуу дагы эле биз бир 20 мүнөттөй силер менен сүйлөшүп, силерди таанып, мындай эмнеге катышасыңар, эмне максатыңар бар, ушунун баарын билгенден кийин биз ошо 20-25 кишини тандайбыз анын ичинен. Андан кийин документтерди текшериш керек. Паспортуңар, анан копия. Паспортуңардын копиясы жана бизнес регистрациянын копиясы. Силерден сурайбыз, аны текшерип чыгып, кийин жыйынтык чыгат. Андан кийин программа башталат. Программанын ичинде кандай модулдар бар? Модулдар бул темалар, тренингдер, маркетинг жана сатуудан баштайбыз. Маркетинг жана сатуу, маркетинг билесиңер, бул эң маанилүү. Өзгөчө экспортко чыгып атканда, Казакстан, Россия рыногуна кирип атканда кардарыңарларды билишиңер керек. Эмне, кандай кардарлар аны сегменттегенди билиш керек, бөлүү, мисалы үчүн группаларга. Кандай маалымат аларга бериш керек. Андан кийин сатуу отделы же отдел продаж, сатуу менеджерлериңер кандай болуш керек, ошол Казакстанда, Россияда кардарлар менен кандай сүйлөшүш керек. Ошонун баарын ушул модульда биз талкуулайбыз. Андан кийин цифровой маркетинг жана электронный коммерция, өзүңөр билгендей, азыр ошол онлайн аркылуу сатуу аябай өнүгүп жатат. Көп учурда биздин азыркы Кыргызстандагы швейниктер онлайн аркылуу сатууну жакшы билишпейт. Мисалы үчүн Инстаграмда кандай сүрөттөрдү, кандай текст жазыш керек, же ошол Wildberries'ке кандай регистрация өтүш керек. Ошонун баарын ушул модульда өтөбүз. Финансылык башкаруу бул башка бир негизги маселе. Көп учурда швейный бизнестеги биздин менеджерлер же ошол швейный бизнестин ээлери, мисалы үчүн бир продукцияны чыгарса, анын рентабелдүүлүгүн же прибыльностун жакшы билишпейт, же расходдорун жакшы эсептей албайт. Ошондуктан бул жактан дагы бизде тренинг болот. Excel'де кандай модельдерди кылыш керек? Модель деген бул чыгаша, анан кирешени кандай пландаштырса болот. Анан учет болот. Бул жерде дагы учет, финансылык учетту алып барыш керек. Бул дагы маанилүү нерсе. Өндүрүш жана сапатты башкаруу. Бул баягы силер тигип жатканда, бул өндүрүш процесстерин кандай оптималдуу түрдө пландаштырыш керек, анан башкарыш керек. Мисалы үчүн сырьёну көп аласыңар, кээде сырьё, ошол алынган сырьё туура колдонулбай, анан ыргытылат, то есть бул расход. Ошону кандай азайтыш керек, сапатты жогорулатыш керек. Азыр заказчиктер Россияда, Казакстанда уже сапатка карабай баштады. Ошондуктан бул жагынан дагы биз тренингтерди чакырып, тренерлерди чакырып, мыкты эксперттерди, ошолор силерге маалыматты берет. Персоналды башкаруу бул силердин баягы жумушчуларыңарды, командаңарды кандай башкарыш керек. Бардыңар билесиңер, азыр тигүүчү табуу аябай проблема болуп турат швейниктерде. Текучка аябай көп. Бүгүн мисалы үчүн заказ келди, тигүүчү таба албай жатасыңар. Эмне себептен, мисалы үчүн тигүүчүлөр кетип атат. Ошонун баарын бул темада карап чыгабыз. Анан система, организация деген уюм, бизнес, любой бизнес 3 адам, 2 адам болобу, уже бир уюм, анын дагы бир башкара турган бир жолдору бар да, менеджмент жолдору. Аны дагы бул модульда биз карап чыгабыз. Эң маанилүү тема бул программада бул экспорттук эрежелер жана талаптар. Өзгөчө могу EIS, Казакстан, Россияда өзүнчө бир эрежелер бар. Ошонун баарын бул жерде үйрөнөсүңөр. Биздин методологияны кыскача айтып кетсем, бул биринчиден мен айткандай тренингдер болот, то есть теоретический жак. Андан кийин коучинг болот.
pitch практика деп коебуз буну. Биздин бул программанын өзгөчөлүгү, ар бир программада биз катышуучуларды клиент менен кандай сүйлөшүш керек же заказчик менен кандай презентация даярдаш керек, ошого даярдайбыз. Андан кийин консультациялар болот, силердин өзгөчө бир суроолоруңар болот, ар бир катышуучунун, ар бир бизнестин жеке бир суроолору болот, ошону жеке консультацияда силер эксперттер менен талкууласаңар болот. Андан кийин конок лекторлор же гостевой спикерлер биз мисалы үчүн могу текстиль транс жана кулброс жана башка мындай азыр аябай белгилүү бизнесмендерди чакырабыз. Алар ошол өздөрүнүн баягы экспортту кандай пландаштырып, кандай азыр башкарып жатат, кандай ушундай деңгээли кандай жетишти. Ошонун баарын биздин чакырылган лекторлор айтып берет. Үй тапшырмалар болот, сөзсүз түрдө, анткени үй тапшырмалар аркылуу силер ошол алынган билимди мындай закрепить этсеңер болот. Так, андан кийин биздин программа сертификат берилет бүтүрүүчүлөр. Ким бүтүрсө сертификат алат. Бүтүрүш үчүн биринчиден катышышыңар керек. Ар бир модульга, ар бир консультацияга сөзсүз түрдө катышышыңар керек. Биз бул жерде ким катышты, ким катышпады, ошонун баарын журналын контролдоп турабыз. Андан кийин үй тапшырмалардагы маанилүү, презентация эң маанилүү. Программа бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө презентация кылышыңар керек. Азыр биз ойлонуп жатабыз, ушул программа бүткөндөн кийин потенциальный силердин кардарларыңар, ошолорду чакырганга аракет кылабыз. Ошолорго силер презентация кыласыңар. Мен мисалы үчүн ушундай бизнесим бар. Мен мисалы үчүн аялдар үчүн ушундай кийимдерди тигем, Россияга экспортко пландаштырып турам. Ошонун баарын айтып беришиңер керек. Биз ошого даярдайбыз силерди. Андан дагы бир маанилүү маселе, бул ар бир модулден кийин формалар берилет, онлайн формалар. Бул ар бир модулдун силердин эмнеси жакты, эмеси жакпады, ошонун баарын толтуруп турушуңар керек. Ушундай формаларды толтурган дагы аябай маанилүү. Так, программадан кийин биз силер менен дайыма байланышта болуп турабыз. Ошол демо күн, бул деген бүтүрүүчү күн да. Бул жерде 100дөн ашык конокторго силердин бизнесиңер жөнүндө маалымат жөнөтүлөт. Андан кийин ошол демо күндө биз конокторду чакырабыз. Анын ичинде партнерлор болушу мүмкүн, клиенттер болушу мүмкүн, жана инвесторлор. Бизде азыр 200дөн ашык контент бар. Бул ар кандай темалар боюнча, маркетинг, сатуу, финансы жана башка. Ошолорго силерге биз доступ беребиз. Силер YouTube'тан ошол өткөн темаларды көрсөңөр болот. Анан ментордук жардам, бул биздин өзгөчө бир программабыз. Ар бир бүтүрүүчү тажрыйбалуу бир бизнесмен менен сүйлөшө алат. Как меня слышно? Улуп жатамбы? Ооба, угулуп атат. Жакшы. Ошол менторлор кимдер? Менторлор ошол эле бизнесмендер болот. Силер ошол бизнесмендер менен айына 4 саат жолуксаңар болот. Мисалы үчүн өндүрүш боюнча, производство боюнча суроолоруңар чыгып калды, же автоматизация боюнча, же ошол Россияда же Казакстанда жаңы кардарларды табуу, анда ошол менторлор менен силерди биз байланыштыра алабыз. Андан кийин силер ошол жумасына айына 4 саат ошондой бесплатно, акысыз жолугуп кеңешсеңер болот. Бул бүтүрүүчүлөргө. Акыркы мөөнөт бул өтүнмө заявкаларды ошол 5 ноябрь келе жаткан жума, пятница саат 5ке чейин берсеңер болот. Эгерде суроолоруңар болсо, бизге чалсаңар болот, ушул төмөндөгү номер аркылуу же биздин почтабызга bishkek.pkg жазсаңар болот.